Иш маселеси бул иш жөнөкөй эле иш эмес ал. Биз ар дайым системалуу подход кылабыз да негизинен. 5 эсе көбөйтүлүп берилген. Министрлер келе берет, үмүт кыла беребиз, убакыт өтүп атат. Жообу жок, мен жооп деле күтпөйм бул маселе. Эл абдан азыр кымбатчылык боюнча акыбалы оор. $1000 ай сайын 100 000, 150 000 сом пара талап кылып атат деген. Мен бул каттарды СМБга жөнөтүп атам. Кичине тартибиңизди карап, кичине жогорку кеңешти сыйлап. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнадан. Данияр Жолдошевич, мен эми кайталабайын элди. Элдин сапаттуу жашоосуна мамлекет кам көрүш керек да. Мен бир статистиканы айтайын. Иш маселеси бул жөнөкөй эле иш эмес ал. Бул жерде бүт адамдын өмүрү, тагдыры, ден соолугу. Бир мына 2015-жылы рак боюнча жылына 5000 адам өлсө, азыр 2020 адам өлсө, азыр 2025-жылы, 26-жылы 6000 адам өлүп атат. Биз 10 жылда кырып алабыз, мынтип отура турган болсок. Жыл сайын 1000ден кошулуп алып турса. Бизде профилактика деген нерсе барбы? Же мына ушул рак боюнча медицина комада bizde. Медицина комада. Мен мына жаңы келген министрге эми абдан үмүтүм зор болуп атат. Жооп берип койгулачы, профилактика иши барбы bizde? Эмне кылабыз? Камила Абдразаковна, негизи сиз көтөргөн маселе көйгөй чындап эле бар, бирок бул көйгөйлөрдүн баары тең бир жылда топтолуп келген эмес. Негизи системалуу иш-чара сиз айткандай биз ар дайым системалуу подход кылабыз да негизинен. Ошон үчүн азыр биздин кабыл алынган программада ошо 2030-жылдарды 2050-жылдарга чейин кыргызстандыктын жашоосу кандай болот деген эң чоң маселе, эң чоң суроо өзүбүзгө коюп атабыз да. Ошондо Курманбек Токторович да белгилеп кеткен, биринчиден ошол инвест климатты түзгөнгө билим сапатын жогорулатышыбыз керек. Эгерде кыргызстандыктын жашоосу сапаттуу боло турган болсо, өмүр жашоосун узартышыбыз керек. Ага сөзсүз түрдө мындай сапаттуу медицина керек да. Да, Данияр Жолдошевич, эми комплексный подход керек, албетте. Акча каражаттарын айтып кетейин дегем, ошол акча каражаттары азыр 5 эсе көбөйтүлүп берилген негизинен. Андан тышкары азыр жанагы онкология ооруларына өзгөчө көңүл бурулган. Азыр биз Росатом менен кошо жанагы ядерный медицина тууралуу келишим түзүп, мына Алмаз Кушбекович да биякта отурат. Алмаз Кушбекович колдогон. Эмки жылдан баштап ошол акча каражат бизде Орто Азияда биринчи ядерный медицина буюрса центр курулат да. Ошол Данияр Жолдош, мен да ошону айтып атамын да. Мына азыр жаңы министр келди, эми үмүтүбүз зор. Дайыма министрлер келе берет, үмүт кыла беребиз, убакыт өтүп атат да биздечи. Мына 5 жылдын аралыгында медицинада бир тепкич жогорулоо болуш керек эле да. Жообу жок, мен жооп деле күтпөйм бул маселе боюнча. Анан альтернативдүү газдаштыруу маселеси жөнүндө айтайын дедим эле. Мына өткөндө Арашанын айыл өкмөттөн элдер мага кайрылган. Насипбек мырза, сиз экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Качан газдаштырылат Арашан айылы? Камила Абдразаковна, уруксат болсо. Газпром жооп берсин. Камила Абдразаковна, уруксат болсо мен жооп берейин. Биз өткөндө сүйлөшкөндө мен жанакы Бишкек шаарынын түштүк райондору, анан жана ошо түштүктө жайгашкан калктуу пункттарды, айылдарды газдаштыруу боюнча мен схеманы көрсөтүп бергем сизге. Мен жана айтып кеткендей, ошо биринчи газ бөлүштүрүүчү станцияны реконструкциялаш керек. Аны эми мен жана айтып кеткендей 2026-2027 жылга каралган. Сиз экөөбүз сүйлөштүк анын баарын. Бишкек шаарынын төгөрөгүндөгү калктуу конуштардын баарын газдаштыралы деген зор программабыз бар да бизде мамлекетте. Туурабы? Ошон үчүн бул эми мен бул жерде Медерасаны сизге да кайрылат элем да. Мынагу стандартка туура келбеген көмүрлөрдү киргизбегилечи. Кечиндесин айылга кирип барганда кадимкидей көмүр сасыйт да жөн элечи. Бул бир критерий да, туурабы? Сапаттуу жашоого шарт түзөлүү деп атабыз. Андан кийин мен мынагу баанын кымбатчылык боюнча, көкөйдүккө тийип турган кымбатчылык, эл абдан азыр кымбатчылык боюнча акыбалы оор. Региондордо мына элге барып атабыз. Бизде эми маянасы барлар жашайт экен, маянасы жок. Айылдын жөнөкөй эли жогорку окуу жайына контракт көтөрүлүп атат жылдан жылга. Кантип окутабыз деген көйгөйдү кары картаңдар, пенсионерлер, ата-энелер бизге коюп келип атпайбы? Ушул маселенин үстүндө дагы баанын өсүшү боюнча маселени колго алгыла. Дыйкан фермерлердин азык түлүгүн ай сайын ушул калктуу конуштарда бир мындай жарманкелерди өткөрүп,
колдон колго өтпөгөн өздүк наркы менен продукциясын сата турган жарманкелерди көбүрөөк уюштургулачы. Мына этти караңыздар. Мага мына азыр арыз келип түшүп атат. Ветеринариянын жетекчилеринин үстүнөн лабораториялардын ишмердүүлүгүн жеке узартуу үчүн $10.000 ай сайын 100.000, 150.000 сом пара талап кылып атат деген каттар түшүп атат. Мен Бактергешовка дагы ушуну айтайын дедим эле, ал киши жок болуп атат. Ушул маселени карагыла, эмне дейсиңер бул боюнча? Коррупция күчөп эле туруп атпайбы бизде бул жакта? Камил Абдыразаковна, сизге жолдогон каттарды бизге жолдоп койсоңуздар, биз ал иштерди териштирип, тиешелүү иш-чараларды көрөбүз ал тууралуу. Эгерде андай фактылар бар мен болсо. бул каттарды СМБга жөнөтүп атам, түздөн-түз мунушуну текшерүүсүн талап кыламын. Анан кийин бул жерде бир маселе бар, курулуш тармагы. Биринчи процедурный. Бир мүнөт неме кылып бергилечи. Мына курулуш боюнча Нурдан мырза, эми мен ошо сунуш кылып атам, фракцияда да карайбыз. Эми бул маселени сиз дагы эми кичине мамилеңизди түздөсөңүз, эми баягы балалык кыялдарыңыз өттү, сиз да токтолдуңуз дегендей, кичине тартибиңизди карап, кичине жогорку кеңешти сыйлап дегендей, биз дагы элдин өкүлү катары элдин моундай келген каттарын көтөрүп жүрөбүз. Разак шаарындагы номер 1 жатак мектеп бар. Материалдык техникалык базаны айтпай эле коеюн, курулушу абдан акыбалы оор. Ушуну быйылкы капиталдык салымдар беренесине киргизип, спорт залы, жатаканасы менен карап берсеңер. Ана мен өткөндө Кереге Таш айылындагы мектеп жөнүндө айтып бергенмин. Мына катты да жөнөттүм, 100 орундуу мектеп, бала бакча да жок ал жерде. Анан эл көчүп кетип атат. Башка айылдарга алып барып окутуп атат балдарын. Мектепте жок. Шунчалык сапатсыз жашоодо Данияр Жолдошович. Ушул Кереге Таш айылын кармап, чегара айылы деп статусту берип карап калалы. Мектебин 100 орундуу. Мына азыр баштайбыз деп атасыңар. Мен Нурдан мырза ушуну жеке көзөмөлүңүзгө алып, 1 гимназияны, анан Кереге Таш айылындагы 100 орундуу кичинекей эле мектепти сурап атабыз элдин атынан. Ушуну эртелетип бүтүрүп берсеңер быйылкы жылдын тиги капиталдык салымдар беренесине. Мен сизге катта жөнөттүм. Анан фракцияда да карайбыз бул маселени. Рахмат.